Аллах таалам силерге адеп акылыңарды ушундай насип кылып берет. Кадимки ырыскыны силерге насип кылып бергендей дейт. Биздин ар бирибиздин ырыскыбыз ар кандай. Бирок ушуну баарыбыз билебиз тагдырды. Аллах таалам бөлүп бергенден башка ала албайбыз ашык. Адеп акылактагы кудум ошондой дейт. Кээ бир адамдарды карасаңыздар таң каласыз. Убаса эле мүнөзү оор басырыктуу, жөнөкөй, жумшак, маалымат укпаса деле. Ал адамдын өзүнүн мүнөзү ушундай да. Алла тааланын берген белек. Тубаса мүнөздөрү болот. Ошондой эле бул жерде биз билели, эгерде бирөө айтат да мен ороймун, ачуум бат келет, бул белек болуп берилген болсо, бирөөңдү тубаса болсо, мен ушинтип жүрө беремби дегенге шылтоо болбош керек. Бул эмнеге чакырат? Биз ырыскыны сурап атпайбыкпы күндө эле? О Аллахым пайдалуу илим бер, адал ырыскы бер деп. Ырыскым жазылып калды деп отуруп калган жокпуз. Ошондой эле адеп акылакта мен ороймун болду, орой болуп өтөм. Мен корспун болду, ушул ойдон калам деп калбаш керек. Жумшактык кылуу менен келет, сабырдуулук кылуу менен келет, илим алуу менен келет.